Берлин шаарын баягы Римден да өткөн улуу цитаделге айлантып, бүт дүйнөдөн кала турган борбор кылам деп ой кылганы жакшы белгилүү. Баса Гитлер курдурган Рейхстагдын имараты азыр да көргөн көздү таң калтырып, мелтирип турат. Фюрердин ою боюнча дал ушул имаратта жаңы империяны башкаруу борбору жайгашып, ушул имарат 3 Рейхтин көз кыйгыткан символу болуп калмак. Ал эми Советтер Союзун болсо эртеби кечпи жеңебиз деп ойлоп, чагылгандай тез согуштун планын жасап, аны кантип башкарууну, канча бөлүккө бөлүүнү алдын ала долбоорлогону өзүнчө кызык темага. Ошол Гитлер чоң союзду 5 бөлүккө бөлүп, ал эми Орто Азия регионун Түркистан Рейх комиссариаты деген ат менен башкарууну көзгөн экен. Түрк калктарынын диний өзгөчөлүгү тарыхы эске алынып, болочокдогу Рейх комиссариатка татарлар, башкырлар, ал гана эмес алтайлыктар менен хакастар киргизилмек болгон. Бул планды ошол кезде Германиянын эң эле мыкты деген ойчулу жана стратеги Альфред Розенберг иштеп чыгып, анын жетекчилиги астында түрк калктарынын эски тарыхы, жаңы маданияты жана улуттук өзгөчөлүктөрү такыр изилдене баштаган экен. Албетте булардын баары бүт дүйнөнүн таман астында башкарам деген фюрердин жарымы төгүн, жарымы чын фантазиялары эле дечи. Бирок ошол ар түрдүү тарыхы жана маданияты бар элдердин ичинен Гитлер эмнегедир кыргыздарды бөлүп көрсөтүп, кыргыздардын атын атаганы белгилүү бир кызыгууну туудурбай койбойт. Анда сөзү чогун ушул жака буралы. Д. Мельников жана Л. Черная деген советтик тарыхчылардын «Нацистский режим и его фюрер» деген китебинде ушул тема боюнча бир топ жакшы маалыматтар берилген. Атап айтканда, фашисттик Германия аябагандай чоң план түзүп, ал планда 3 Рейхти кантип дүйнөнү чеңгелдеп турган жаңы империяга айлантуунун айламалдары иштелип чыкканы айтылат. Ал пландар Адольф Гитлердин ар кайсы жерлерде айтылган же жазылган сөздөрүнүн жана ойлорунун негизинде иштелип, фашисттер Советтер Союзуна басып кирген учурда дээрлик даяр болуп калган стратегия болгон экен. Албетте кагаз жүзүндө ар кандай долбоорлор иштеле берет го, бирок ошол планда Берлинди дүйнөдөгү бүт баары шайма-шай шаарлардын бирине айлантып, ал шаарды кийин планетанын ар кайсы жерлеринде жашаган элдерге көрсөтүү максаты да коюлган. Ошол глобалдык масштабтагы пландарын ортого салып жатып, Гитлер мындай деген оюн айтат. Биз орустун учу кыйырсыз жерлерин багындырган соң, ал жерде немистердин үлгүлүү чарбаларын уюштуруп, башкаларга үлгү боло турган айыл кыштактарды курабыз. Немистердин мекемелери адам суктуна турган имараттарга жайгаштырылып, иштегендер үчүн бардык шайма-шай шарт түзүлүшү керек. Айыл кыштактар шаарлардан 30-40 чакырым жерде курулуп, ортолоруна эң сонун деп айта турган жолдорду курушубуз абзел. Ошондой жок дегенде жылына бир жолу көргөзмө жасап, Берлиндин көчөлөрүнөн кыргыздардын кошундарын алып өтүшүбүз керек. Себеби алар биздин борборду билсин, борборубуздагы таш эстеликтерди көрүп, Германиянын улуулугу менен кубаттуулугун сезсин. Бул Адольф Гитлердин айткандарынын сөзмө-сөз котормосу. Кыскасы, тез аранын ичинде дүйнөнү башкарам, бүт баарын немистердин таман алдында кармайм деген Гитлер эмнегедир мактаныш үчүн Берлинге кыргыздарды чакырам, Германиянын мактаныштарын кыргыздарга көрсөтөм дегени ар кандай ой жүгүртүүлөрдү жаратпай койбойт. Ушуга байланыштуу биздин белгилүү германист, немис тилинде түш жорыган профессор Амангелди Бекбалаев мындай деген ойду айтат. Албетте Адольф Гитлер фашизмдин ана башы болгон адам. Анын жасаган кылмыштары, ал баштаган дүйнөлүк согуш адамзатка не деген азап менен тозокту алып келбеди. Анын пландарын окуп отурсаң, өзүнчө эле бир фантастика, ошону менен бирге көңүл бура турган моменттер да жок эмес. Маселен, анын СССРди башкаруу боюнча жасаган алдын ала пландары канча да тарыхты, анын ичинде биздин да кабарыбызды кандайдыр бир деңгээлде билгенин, түшүнгөнүн кабарлап турат. Ырасында профессордун пикиринде чындыктын чоң үлүшү жаткансыйт, бирок канча улуттарды таптакыр эле жер үстүнөн тып-тыйпыл жок кылып таштайм. Славяндарды кол кылам деп максат кылган Адольф Гитлердин кыргыздардан куралган аскер кошунунун элестеткени, ал кошунду Берлиндин көчөлөрү аркылуу өткөрөм дегени өзүнчө кызык. Демек анын кыргыздар тууралуу маалыматы да, өз билишинче пикири да болгон сыяктанат. Антпесе ошончо көп калктардын жана улуттардын арасынан кыргыз калкын эч качан бөлүп көрсөтмөк эмес. Кыргыздардын кошуунун Берлинге алып келем деп план курмак эмес. Демек Борбор Азиянын эң эле эски калктардын бири кыргыздар фашисттер үчүн жөн калк болгон эмес жана биздин элибиз тууралуу кабар аларга жакшы белгилүү болгон. Бул албетте мактаныч эмес, муну тек гана чоң тарыхтын, чоң фактылардын бири деп карашыбыз керек. Достор, видео жаккан болсо каналга жазылып лайк басыңыздар.